Год спустя у Джакопа рождается сын. Младенца ложат в овощевую колыбель, нарекав ему имя Манас. Белгилүү коомдук ишмер Асөл Молдокматова баштаган Кыргызстан жаш лидерлери долбоорунун катышуучулары улуттук Манас Ордо комплексине экскурсияга барышты. Здесь вы видите Гумбез Манаса до реставрации и после реставрации. В 1927 году местный мулла Туктагазы Жусупбекулу расшифровал надпись в первом портале на арабском языке, где было написано, что Гумбез принадлежит Манасу, Гумбез построила жена Манаса. А в 1938 году историки Александр Натанович Бернштейн и Алексей Михайлович Беленицкий расшифровали надпись на втором портале на фарсийском языке, где одно и то же слово «аль-мульк» повторялось. В переводе это слово означает «вся власть и богатство принадлежит одному лишь Богу». Өлкө аймагынан келген 15-17 жашка чейинки активдүү өспүрүмдөр Манас Ордо комплекси менен толугу менен таанышып чыгып, айрым окуучулар алгачкы жолу таласка келгендигин айтып, тарыхый жай жаккандыгын билдиришти. Мен атым Адил Абдарахимов, мен Баткен облусунан келдим. Лидерликке мен таласка биринчи жолу келишим. Азыр Манастын күмбөзүнө келип зыярат кылдык. Мен биринчи жолу келишим. Андан телевизорлордон көрчүмүн. Мен азыр кыялданчумун ошол жака барам деп. Сегодня мы находимся в Таласе, на территории Манас Ордо, с юными лидерами Кыргызстана. И они на самом деле совершили экскурс в прошлое для того, чтобы постичь историю нашего народа, историю наших предков. Нам предстоит поездка на золоторудное месторождение Джируй и на родину, на малую родину Чингис-Старикулыча Айтматова в село Шипер. Бүгүн Манасты кайсыл жерге көмүлгөнүн, кайсыл жерге кантип апабыз бекиткенин душмандардан ушул нерселерди өз көзүм менен көрүп жатам. Ушул жердеги жазуулардын кандай бийиктик деңгээлде жазылган да булар 60 эшкини сойдуруп, кечинде жашырып келип, бул жака каныкени, затайын адамдарды башка өлкөдөн жалдап алып келген. Ушулардын бардыгын көргөнүм абдан кубанычтуу. Сүлейжеге рахмат. Ушундай бизге шарттар түзүп берип атат. Кыргызстандын жаш лидерлери долбоору 5-июнь күнү башталган. Долбоорго көп балалуу жана толук эмес үй бүлөлөрдөн, ошондой эле лидердик сапаты жогору жалпы 30 окуучу катышууда. Долбоордун Талас областындагы тарыхый жайларында болгон иш сапары боюнча Бекназар Жамалгараев айтып берди. Таластын тандаганын себебибиз ушул Чыңгыз Айтматов улуу биздин жазуучубуздун ушул жери төрөлгөн жери ушул жак экен. Анын үстүнөн дагы ушул биздин эң сыймыктанган Манас атабыздын күмбөзү ушул жакта, тарых ушул жакта. Ошондуктан мындайча айтканда көп билим, көп маданиятты ушул жактан ушул балдарыбызга көргөзөлү деп алып келдик. Ушул эң биринчи Манас күмбөзүн алып келип, анан кийин азыр эми Шекер айылына ушу Чыңгыз Айтматовдун ошол жакта кичинекей музейи бар, ошол жака алып барабыз. Андан тышкары дагы бул жакта чоң жер үй алтын табуучу мекеме бар. Ал жака барып көргөзөбүз. Себеби дегенде балдар үйрөнсүн, көрсүн, кандай кесипти тандаш керек, кандай ошо алтынды кантип табышат, финансы жагынан кантип банктарда иштесе болот, эксперттер келип алар менен сүйлөштү. Арасында дагы биз жакында ушундай кинотеатрларга алып бардык. Ошол режиссер болобуз деген, же актер болобуз деген, же журналист болобуз деген бизде ушундай өспүрүмдөр бар. Ошолорду азыркы убакыттагы профессионалдар менен жолуктурууга мүмкүнчүлүк берип атабыз. Алардан үлгү алып, алардан мындайча айтканда, кыргызда айтканда бата алып дегенде. Мен ишенем, ушу Асөл экөөбүз ишенебиз, ушул балдардан келечекте бир чоң жакшы лидерлер чыгат. Анан бул долбоордо дагы бир кызыктуу нерсеси, биз улутка бөлбөй, диндерге бөлбөй, бул жерде ар кайсы улуттардан адамдар бар. Кыргызстан өзүңөр билесиңер, көп улуттуу өлкө. Ошону колдоп, ошо башка улуттардан дагы келген, ошолорго дагы көңүл буруп, ошол биримдикке чакырып, анан кийин бул жакшы жери дагы биз бул долбоордун жакшы жери биз өзүңөр билгендей эле бизде кийинки күндөрү трайбализм көп болуп кетип атат, түштүк түндүк болуп бөлүнүп атышат. Ошол экини дагы биз мындай жоёлу деп, жаңы муундун арасында ошону жоёлу деген мындай эме максат менен кылып атабыз да. Аларга келип ошону көргөзүп, кантип биримдикте иштесе болот, кантип бөлүнбөй чогуу иштесе болот деп ошону эметип атабыз. Анан дагы акыркы айтып кетчү нерсе, ошону биз
ошол биздин лидерлер, биздин окуучулар өзүнүн кыска мындай убакыт болсо дагы өзүнүн мамлекеттин башчыларын тандашты, президентин тандашты, өзүбүздүн ушу жаш лидерлердин, президенттин, премьер-министрин, спикерин, депутаттарын тандашып, өздөрүн ошол келечекте болгон кесиптерге мындай айтканда азыртадан баштап үйрөнүп ошого умтулуп жатышат.